Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'da, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly Müslüman bir tuğandar. Ötken gün sabahımızda ulay, bugün dağı şu berekeli Cuma gününde sabahımızda başlap atabız. Ötken gün kimlerge acılık parız bolat degen meselede söylep, muallif rahimahullah aytkan жерге gelip toktağanbız وَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ فَبَلَغَ. Acılık kitabından ikinci sabahımızda jaş balanın balagatka жетүүсү жана ал ihram giyse acılıkka kanday kılat degen temada gelip toktağanbız. Anda başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ فَبَلَغَ أَوْ عَبْدٌ فَعَتَقَ فَمَدَى فَلَمْ يُؤَدِّ فَرْضَهُ وَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ إِحْرَامَهُ لِلْفَرْضِ ثُمَّ وَقَفَ جَازَ عَنْهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ. Bu yerde jaş balanın acılıkka ihram baylosu boyunca mesele kozgolunup, bizde Kırgızstanda azırkı mezgilde jaş balaların acılıkka barusu mümkün emes bolup turgan mezgil. Sebebi jaş balanın acılıkka barusu balagatka жеткен adamga acılık parz bolat. Ошол себептен азыркы мезгилде Кыргызстанда ажыга баруучулардын саны өтө көбөйгөндүктөн жылына ушул ажыга баруу ниети менен бизге өзүнүн сунуштарын, талаптарын таштаган адамдар өтө көп болгондуктан быйылкы жылы тапшырып, аларга орун жетпей калып, кийинки жылга калып кетүү учурлар болуп аткан мезгилде парыз болбогон, мойнуна милдеттүү болбогон жаш балдардын ажыга баруусу Кыргызстанда азыр мүмкүн эмес болуп турат. Эми бир мезгил келер, мүмкүн иншалла Саудия мамлекети тарабынан бизге көбүрөөк квота берилип, ошондо адамдарга кеңири жетип, анан дагы орундар ашып атса, ошол мезгилде кээ бирки баягы али ажылык парыз эмес адамдар, ошо жаш балдар мүмкүн ажылыкка барып калар. Бирок бүгүнкү жанагы китебибиздеги маселеге токтоп түшүндүрүп кете берели. Бир мезгили келгенде ошо жаш балдардын өкүмү дагы эске алынса. Жаш балдар дегенде биз балагатка жете элек жаш балдар жөнүндө сөз кылып атабыз. Балагатка жете элек бала ажылык кылуусу парыз эмес. Себеби адамга парыз, ажылык парыз болуу үчүн ал балагатка жеткен болуусу керек. Эми бир бала kitaptagi meselede bir bala balagатка жете элек ahrama. Ошол адам ажылыкка ihram байлап алды. Ушул адамдын баланын ажылыгы парыздан өтөбү же болбосо нафил болуп калабы, ошол маселеге токтолобуз. Фалау ахрама сабийюн фабалага. Бир жаш бала балагатка жете элек. Бирок Аллах насип этип ажылыкка жөнөдү дагы ihram байлап ажылыкты баштап аткан мезгилде балагатка жетип калды. Демек, ушундай абал болуп калат. Мурда ага ажылык милдеттүү эмес эле, бирок ihram кийгенден кийин балагатка жетип калса, ага ажылык милдеттүү болуп калат. Ошонун өкүмдөрү кандай болот? Ушул маселеге токтолобуз. Мисалы, ал кандай абал болуусу мүмкүн? Мисалы, бирөө 14, 15, 16, 17 жаштагы адам ihram кийди дагы ажылыкка жөнөдү, баргандан кийин балагатка жетип калды. Балагатка жетүүнүн белгилерин эми алымдарыбыз өзүнүн китептерине баяндаган. Эми түшүркөп калса, ал эми кыздар жанагы этек кири келип балагатка жетет. Эми ошондо бир бала ihram кийгенден кийин балагатка жетип калса дейт. Ау абдун фаатака. Же болбосо бир кул. Ал ihram кийип ажылыкка жөнөгөндөн кийин ал азаттыкка чыгып кетсе. Эми бизде кул маселелери жок болуп кеткен. Азыркы мезгилде бул маселелер козголунбайт деле, бирок эми илим катары айтып өтүп кете беребиз. Мүмкүн бир мезгилдер келсе ушул өкүмдөрдөн дагы башка өкүмдөр чыгарылышы мүмкүн. Ал шариятыбызда аны тахриж деп айтылат. Кээде кулдардын маселесинен дагы кээ бир өкүмдөр чыгарылат. Себеби жаңы өкүмдөргө түзүлгөн эрежелерден башка өкүмдөр алынат. Мисалы, машина маселесинде, ижара маселелеринде мүмкүн кулдардын маселесинен да өкүмдөр алынып калат. Эми бул жерде китепте бул ошол 7-кылымда жазылган китеп болуп,
ошол ал мезгилде кул ээлөөчүлүк заманы болгондуктан ошол маселени дагы камтып кеткен. Эми бир кул ага ажылык милдеттүү эмес. Ажылык милдеттүү болбосо дагы ихрам байлап ажылыкка жөнөп калды. Андан кийин кожоюн аны азатка чыгарып салды. Демек азатка чыгаргандан кийин ага ажылык кылуу парз болуп калды. Мурда нафил болгон болсо. Фамада лам юадди фардаху. Эми ошол жаш бала балагатка жетти. Ихрам кийгенден кийин балагатка жетти. Ал эми кул дагы ихрам кийгенден кийин азат болсо, ихрамын жаңылабастан ошол бойдон эле ажылыгын бүтүрүп салган болсо, ал өзүнүн парызын аткарды болуп эсептелинбейт. Валам юадди фардаху. Анын парызын мойнунан парыз сакыт болбойт. Эмне себептен десе, себеби ихрам бизде парыз болот. Ал парызга кирип ниет кылып аткан мезгилде ага ажылык милдеттүү эмес эле. Кийин балагатка жеткенден кийин ага ажылык милдеттүү болуп калды. Ал үчүн кайра ихрамын жаңылоо керек эле азыр маселеде келет. Бирок жаңылабастан ошо бойдон бүтүрүп салса, ал ошо нафил бойдон өтөт дагы ага парыздан өтпөй калат. Себеби лианна ихрамус саби лам якун лазиман. Себеби жаш баланын ажылыкка ихрам кийүүсү милдеттүү эмес болчу. Ли адамил ахлия, себеби жаш балдар али Аллах Тааланын буйруктарына буйрула элек, алар балагатка жете элек. Себеби ахл ошонун ажылыктын ээлеринен, ажылык милдети боло турган адамдардан эмес эле. Ай ли адамил ахлияти лузум алейхи. Эми адамил ахлия ошол ажылык кылуучулардан милдеттүү эмес эле дегендиги ага лузум милдеттүү эмес эле деген сөз да. Нафил бойдон балагатка жете электе ажылыкка кирген, бул нафил болгон. Демек ага милдеттүү эмес болчу. Ал парыз болсо буга милдеттүү. Вализа лау ухсира ас-сабию ва тахаллала ладам алейхи. Эми ошондой эле эгер бир жаш бала балагатка жете элек адам ухсира деген нерсе бир тосулуп калса, мамлекет тарабынан тосулуп калса, же болбосо жолдун аманчылыгы жок тосулуп калса, же визасы чыкпай калды ихрам кийгенден кийин, же бир жерге баргандан кийин паспортун жоготуп ийди, же болбосо кандай болду, ихрам кийип баргандан кийин анын ажылык кылуусуна бир тосук пайда болду. Тосулуу болуп калса, ал эмне кылат десе, ал кайра кайтат да. Себеби кайтканда ажылыгын жаба ихрамдан чыгуу керек. Анын чыгуусу чачты алып, андан кийин чыгат. Андан кийин эгерде бул жаш баладан башка бир адам ушинтип ажылыктан тыйылынып, ажылыкка кире албай калса ихрам кийгенден кийин, ал сөзсүз түрдө ошо кайткан жеринен чачын алып, ихрамынан чыгып, андан кийин коюн Меккеге жөнөтүү керек. Барып ошол жакта союлгандан кийин анын чачын алат. Коюн жөнөтөт, андан кийин чачын алат. Ошого эгер жаш бала ушинтип тосулунуп кала турган болсо дейт, ухсира ас-саби ва тахаллала, анан чачын алат дагы валадама алейхи. Ага кой сою милдеттүү болбой калат дейт. Себеби ага ажылык өзү милдеттүү эмес эле дейт. Вала када. Ага ихрамга кирип туруп анан бузуп салгандыгы үчүн ага ажылык дагы милдеттүү эмес дейт. Вала жаза алейхи. Ага эгерде бир ихрам кийген мезгилде жаш балдар балагатка жетерек баштап бир ихрамга каршы келе турган бир амалдар ат коюп койсо, ага штраф дагы жок дейт. Мына ушинтип алымдарыбыз буну Фатхул Кадир китебин имам Ибн Хумам жана Шархул Викаяда шария ушундай деп баяндайт. Демек, балагатка жеткенден кийинки адам жаш бала сөзсүз түрдө эгерде парыздан ажылыгын өткөрөм десе, ниетин жаңылоосу керек. فلو جدد الصبي إحرامه للفرض ثم وقف جاز عنه. Эми ошондой болуп жанагы айтылган маселелердин баардыгын кайтарып туруп айтсак, فلو جدد ихрам кийип жаш бала ажылыкка жөнөгөн. Анан ажылыкты баштай электе балагатка жетип, ага ажылык кылуу милдеттүү болуп калганын жаддада. Ихрамды кайра жаңылаш керек. Башкача айтканда, жаңыдан ниет кылып ажылыктын ихрамына кирсе, фарызга деп ниет кылып, сумма вакафа. Башкача айтканда, андан кийин Арафатта туруп ажылыгын аткарган болсо, жаза анху, мына ошол фарыздан өткөн болот дейт. Эми буну чечмелеп алымдар дейт, валау жаддада сабию бa'дал булуги.
балагатка жеткенден кийин жаш бала ихрамын жаңылаган болсо, лил фарды парыз үчүн qabla mudi waqtil wuquf bi Arafa sahha ihramuhu. Вакф жанагы Арафатта туруунун вактысы өтүп кетелекте фарыз үчүн ихрамын жаңылап алган болсо, ал адамга ошо балага парыздан өтөт дейт. Эми qabla mudi waqtil wuquf азыр бул жакта дагы чечмелесек керек. Арафат деген нерсе ошол ажылыктагы эң чоң фарыз болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аль-хаджу Арафа деген хадис бар. Бир адам Нежид жактан ошо ажылыкка келип калганда, ошо пайгамбарыбыздан сураганда, ошо пайгамбарыбыз бирөөлөрдү кыйкыртып айткан аль-хаджу Арафа. Демек ажылык бул Арафа. Ким Арафага турган болсо, анын ажылыгы болду. Калгандарын акырындан калган парыздарын бүтүрүп кетет. Негизги парыз бул Арафа. Арафанын вактысы баазы китебибиздин жүрүшүндө дагы келет. Кыскача айта кетсек, ошол Зулхижжа айынын 9-унда пешин намазынын вактысында, башкача айтканда, күн оогондон кийин анан ошо Арафаттын вактысы келет. Күн батканга чейин бул, андан кийин түнү менен 10-хижраттын багымдатына чейин. Мына ушул вакыттага чейин ихрамын жаңылап кала турган болсо, жаш баланын ошол парыздан ажылыгы өтөт дейт. Би хилафил абди, эми жанагы кулдун каршысында, башкача айтканда, кул жаңыласа дагы анын парыздан өтпөйт дейт. Себеби эмне экендигин аз айтат. Ай ла ясиху таjdиду ихрамихи лаху ба'дал айтқи. Эми бир адам кул ихрам кийген ажылыкка, бирок ихрам кийгенден кийин ал адам азат болуп кетти. Анан ихрамын жаңыласа деле ал адамга ажылык фарызынан өтпөй калат. Себеби эмне? Ли анна ихрамал абди лазимун. Себеби жана жаш баланын ажылыгын ихрамын акырына чейин түгөтүш керек болчу го. Ага милдеттүү эмес жаш балага. Ал эми кулга ихрамга кирген, эми ошону бүтүрүү ага милдеттүү. Ли анна ихрамал абди лазимун. Ихрамга кирдиңби, бүтүрүш милдеттүү. Кандай эле биз бир нафилге киришип алдыкпы, нафилге киргенден бүтүшүбүз милдеттүү болгондой эле. Фала юмкинухул хуружу. Эми ошо ихрамдан жана жаш бала чыгып туруп кайра жаңылап өзүнүн ихрамын жаңылагандай эле кул андай кыла албайт. Себеби жаш балага ихрамын улантып кетүү милдеттүү эмес. Ошон үчүн айттык, ал эгер бир жинаят, бир ихрамга каршы кеткен бир нерсени кылып койсо деле штраф болбойт дедик. Себеби жаш бала ал. Ал эми кул буга милдеттүү болбосо дагы кийген ихрамын акырына чыгаруусу милдет. Фала юмкинухул хуружу илля бил итмам. Эми ал кул ошол кийген ихрамын акырына чыгарыш керек эми. Ошол нафил бойдон аны чыгарат дагы кийинки жылы ажыга келиш милдеттүү болот. Себеби анын толуктоосу милдет. Вал фарқу. Эми жаш бала менен кулдун ортосундагы айырма эмне десе, аннал ихрам ас-саби гайру лазим ли адам ал-ахлия. Себеби жаш балага ихрамын жаңылап үйсө болот дедик. Себеби ага ошол өзү кийген ихрамын акырына чыгаруусу милдеттүү эмес. Себеби жаш бала, балагатка жете элек, ага шариаттын өкүмдөрү талап кылына элек. Ва ихрамул абди лазимун. Ал эми кулдун ихрамы ал милдеттүү түрдө. Себеби кийдүү эми акырына чейин чыгарыш керек. Фала юмкинухул хуружу илля бил итмам. Андан чыгуусу мүмкүн эмес, качан гана түгөтүп ошол кийген ихрамын ажылыгын бүтүрүп чыгарат. Башкача айтканда, жаш бала балагатка жеткенден кийин ихрамын жаңылап ийсе парыздан өтөт экен. Ал эми кул сөзсүз түрдө ошол кийген ихрамын бүтүрүп, андан кийинки жылы мүмкүнчүлүгү болсо гана парыз ажылыгына келет экен. Буну Имамул Али Кари Фатхул Баби Иная китебинде ушундай деп баяндады. Ва фардуху. Эми бүткөндөн кийин маселе көйттү дагы, эми ажылыктын парыздарын баяндап баштады. Ва фардуху ал-ихрам. Эми ажылыктын парызы бул ихрам. Ихрам деген нерсе эмне? Ихрам деген нерсе ихрам ал-бин нияти ва талбия. Ихрамга кирүү, мен ушул ажылыкты, парыз ажылыкты кылууну ниет кылдым деп ниет кылат дагы, анын аркасында эле талбия айтып, мына ушул адам ихрамга кирет. Кайсы бир адам ажылыкка кирүүнү кааласа, ал жанагы ак кепиндей болгонду кийет дагы, анан 2 рекет ихрамдын намазын окуп туруп,
анан ниет кылат. Мен фарыздык ажылык кылууга ниет кылдым деп, анын аркасынан анан талбияны айтат. Ошол менен ошол адам ихрамга кирип калат. Талбия деген баарыңыздар билгендей эле лаббайк аллахумма лаббайк лаббайк ла шарика лак лаббайк иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Мына ушуну айтуу менен ошол адам ихрамга кирип калат. Эсиңиздерде болсо, мурдагы сабактарыбызда айтканбыз, талбияны эң биринчи Меккеге айтып кирген сахаба бул Сумама ибн Усал деген сахаба, Ямама шаарынын башчысы болгон. Ошол эң биринчи ошо талбияны Меккеге жарий айтып кирген адам. Ошондон кийин бул бизге сүннөт болуп калды дагы, ошол талбияны айтып келебиз. Эми ихрамга кирүү ниет, анан талбия ау ма якуму макамахума мина зикр. Кандай эле башка дагы зикир болсо, ошо талбиядан башка кандай бир зикир, ошол талбиянын ниеттин ордуна өтө турган кандай эле бир зикир боло турган болсо, ошол менен дагы ихрамга кирип калат. Эмне дейт? Аллаху акбар деп, ла иляха иллаллах деп ниети менен зикир кылып, ажылыкка кирип ниет кылып кетсе болот. Ва тaqlidul hadi. Эми taqlidul hadi деген нерсе бу шариятыбызда, китептерибизде ошондо айтылат. Taqlid деген бир нерсени илип коюу. Илгери ажылыкка жөнөп атканда өзүлөрүнүн ажылыкта сое турган жандыгын дагы айдап барышкан илгери. Эми азыркы заманда андай нерсе жок болуп калды. Биз барып эле ошол жактагы даяр койлорду алып курбандыкка соебуз. Илгери ошол курбандыгын айдап барышкан. Аны хади деп айтылган. Эми ошол курбандыкты айдап кетип атышканда ага тaqlid кылып бир белги коюшкан. Эми анын ар кандай түрлөрү бар, мүмкүн сабактын жүрүшүндө дагы баяндайбыз. Мурда ошол бир кепичти же галошту мойнуна байлап койгон. Же болбосо бир белгилерди кылып койгон. Мына ошол малды, жандыкты көргөн адам, бул курбандыктын кою экен деп тааныган. Эмне себептен ушундай кылган десе, белги болуш үчүн. Эми качан бирөө ихрамын кийип, курбандыгынын мойнуна ушуну байлагандыгы мына ушу ниет дейт да. Ошону алып барып койду сойгонго ниет кылып атат, мына мойнуна ушундай белги коюп атат дегендиги ушул ниеттин ордуна өтөт дейт. Илгери ошол кепиш кылып койгон, кээде эгерде төө боло турган болсо, далысын бир аз бир бычак сайып туруп кичине кан чыгарып белги кылып койгон дейт. Бирок ал бир макрух деп айтылат. Ошентип бир белги кылып койсо, мына ошол дагы ниеттин ордуна өтөт. Эмне себептен мурдагы ошол курбандыктын койлоруна ушундай белги коюлунган десе, жолдо кетип аткан 6 айлык, 2 айлык, бир жумалык, 2 жумалык жолда кетип атканда кээде баягы курбандык качып кетет, жоголот, ушундай абалдар болсо, башка бирөө аны көрүп калса, бул курбандыктын кою экен деп билип, Меккеге кетип аткан болсо, өзүнүн койлоруна кошуп, же болсо төө болсо төөлөрүнө кошуп Меккеге чейин айдап кетишкен. Ошол жакка барганда жарыя берилип, эми ал мезгилдерде адамдар аз болгон, анан ушундай жоголгон курбандыктарын кайра Меккеден таап алган учурлар болгон. Ошол себептен ушундай белги коюлган. Мына ушул дагы ниеттин ордуна өтөт. Демек, ихрам деген мына ушул ажылыктын парыз экендигине ниет кылып киришүү экен. Андан кийинки вал вукуфу би Арафа. Ажылыктын экинчи парызы Арафада туруу. Арафа деген нерсе жер, ушундай бир Меккедеги белгилүү бир өрөөн. Ал жерде Жабал Рахма деген тоо бар. Мына ошол жер Арафат деп айтылат дагы. Ажылыктагы эң негизги парыз мына ушул Арафа. Ажылыкка барган адам ушул Арафа өрөөнүнүн ичинде туруусу милдет болот. Эгер бир адам ушул Арафаттын ичинде өзү белгиленген убакыт айттыгы 9-чу Зулхижжа айынын пешинден кийин 10-чу Зулхижжанын багымдатына чейин Арафатта турбай калса, ал адамдын ажылык болбой калат дагы, кийинки жылы ажылыкка келүүсү милдет болот. Ошон үчүн бул вукуф би Арафа ихрамдан кийин эле парыз болду. Алымдарыбыз бул Арафатта туруу маселесин кандай деп баяндайт? Ай худуру валау саатан мунзу завали йаум Арафа ила тулуу фажрин нахар. Эми худур валау саатан. Бир аз гана вакыт болсо дагы мына ушул Арафатта туруу керек. Качандан? Мунзу завали йауми Арафа. Арафа күндүн
завалынан кейін, башкача айтканда пешиндин убактысынан кийин иля тулуу фажр нахр. Нахр күнүнүн фажрына чейин, башкача айтканда Зулхижжа айынын 10-унун багымдатына чейин Арафатта туруусу милдет. Бир аз вакыт болсо дагы. Ал эми завалдан баштап күн батканга чейинки вакытта туруу бул важип, милдеттүү болот. Ал эми ушул вакыттын ичинде туруу бул парыз болот. Эгер бир адам ушул жерде болбой кала турган болсо, ал адамдын ажылыгы, парызы аткарылбай калат. Биз Меккеде окуп жүргөн мезгилде ушундай көптөгөн окуялар башыбыздан өттү да, ажылык мезгилинде биз ошол Кыргызстандан барган ажыларга кызмат кылат элек. Ошондо кээде биздин ажылар, башка ажылар, мен биринчи Кыргызстан жаңы барган жылдары Австралия, андан кийин Украина, ошолор менен дагы иштештик да, ошол жактагы ажылар менен. Анан атайын бир мактеп деп коет элек, ошол жерде бүтүндөй ажыларга кызмат кыла турган министерство, хадж министрлигинин астында түзүлгөн ажыларга кызмат кылуу бир офис болот эле. Мына ошол жерде кызмат кылганыбызда оорукчандар болуп калат да. Адамдар кээде баягы карыган адамдар, инсульт болгондор, же болбосо сахар көтөрүлүп кеткендер, операция болуп калгандар, ушундай абалдар болуп больницага жатып калат. Атайын ажылыкка барган. Бирок баягы өзүлөрү чыгып ажылыкты кыла албай калат. Анан баягы канча убакыт менен келген, канча акча сарптап ажылыкка барып, анан больницада калып, ажылык болбой калбасын деп, больница тарабынан ошондой ажылыкка чыгуусу мүмкүн болбой калган адамдарды ошол Зулхижжа айынын 9-унда баягы белгиленген Арафаттын убактысында скорый менен, тез жардам менен алып барып Арафатта бир аз тургузуп кайра больницага алып кетип калышат. Бул да болсо ошол ажыларга кылган кызматтын эң жогорку чеги деп айтам да. Болду, эми больницадасың сен дебестен, ошол мүмкүнчүлүгү болбой калса, больницага мисалы үчүн дем алып турат, акылы жайында, бирок баягы мүмкүнчүлүгү жок, же болбосо бир жагы иштебей калат, же ошого окшогондор бар да, операция болуп калгандарды барып ошол Арафаттын чегине тез жардам менен алып кирип, кайра чыгып кетишет. Демек ошонун ажылыгы ажылык болуп калды деген. Калган важиптарын кой союп, же болбосо сүннөттөрү калып кетет, важиптарын кой союп, ал эми акыркы парызы бул тавафы зияра деп азыр келет. Акыркы парыз тавафты кылганга чейин, жакшы болгондон кийин барып тавафын кылып коет, ажылыгы ажы болуп калат. Ошого Арафатта болуу милдеттүү. Анан аалымдар бул Арафатта туруунун милдеттүүлүгүн жерге жабышып басып барып туруу милдеттүүбү, же кандай бир абалда болсо дагы Арафаттын чегинде турса жарайбы дегенге аалымдар айтат, эгерде вертолет менен деле, самолет менен деле, же болбосо бир неме менен, кандай бир уча турган бир нерсе менен ошол Арафаттын чегине кирип, андан кийин учуп кетсе деле, ошо Арафатта турду деген өкүм алынат. Себеби Арафат ушундай нерсе, сөзсүз түрдө бутуң жерге тийсе эмес, балки ошо Арафат өрөөнүнүн ичинде туруу парыз болуп эсептелинет. Ошого атайын бизде ажыларыбызга эскертүү иретинде айтышыбыз керек да. Арафаттын чектери бар. Атайын ошол жерге мына бидаятыл Арафа ва нихаятыл Арафа деп атайын стрелкаларды коюп, мындай көргөзүп койгон. Мына жер Арафаттын башталышы, бул жагы бүткөн жери деп. Ошого ажыларыбыз көп көңүл буруш керек да. Кокустан бир адашып, же болбосо кечирээк чыгып калып, Арафаттын чегине кирбей калып, ажылары болбой калбашы керек. Жанагы чектер көргөзүп койгон чоң стрелкаларды коюп, ошонун ичине кирүүсү милдеттүү болот. Себеби ошол жана белгиленген убакытта Арафатта болуубуз керек. Андан кийинки ажылыктын 3-чү парызы тавафу зияра. Башкача айтканда парыз таваф. Тавафы зияранын бир канча аттары бар. Зияра деген нерсе жана биз зиярат деген мааниде ошо парыз тавафты зиярат кылып, Кабаны зиярат кылып таваф кылуу, бул парыз. Бул экинчи рукун, белгилүү рукундар болот. Эгер бул аткарылбаса, анда анын ажылыгы кемчиликтүү болуп калат. Бул өмүрүнүн акырына чейин байланып тура берет. Эгер Арафатка эле туруп калган болсо,
Тавафы зияраны кылбаган болсо, акыркы парыз тавафты өмүрүнүн акырына чейин тура берет. Качан ошону кылгандан кийин парызды ажылыгы аткарды деген маселе чыгат. Эмне себептен тавафы зияранын аттары көп десе, кээбек аалымдар тавафы рукун зияра деген ошол Каабаны зиярат кылуу, анан тавафы рукун деп дагы айтылат. Рукун деген нерсе бул парыз. Рукун деген бир нерсенин устундарын рукун деп айтылат. Демек ошол бир нерсени түбүндө колдоп тура турган нерсе ошол устундар боло турганбыз. Ал устун жоголсо үстүндөгү нерсе жыгылат да. Демек негизи деген сөз. Тавафы рукун ошонун парыздын, ажылыктын парыздарын тавафы рукун деп да айтылат экен. Анан тавафыл хаж деп дагы айтылат экен. Эгер бир китептерде окуп калып тавафыл хаж деп, тавафы рукун, тавафы зияра деп атса, адамдар билбей калбашы керек. Тавафыл хаж деп да айтылат, тавафыл ифада деп дагы айтылат. Ушунун баардыгынын аты бир, башкача айтканда синонимдер гана. Ятаадда рукнуху би арбаат ашватин. Эми алымдар ушунду баяндап айтыптыр. Парыздан канчасынан кутулат? Себеби ошол Каабаны айлануу, 7 жолу айлануу бул парыз. Ошондо 7 жолу айланган адам гана мына ушул тавафты толук аткарды деп эсептелинет. Эми ошонун 4-өзү парыз, 3-өзү важип деп алымдарыбыз чечип кеткен. Ал деген нерсе бир адам 4 жолу таваф кылгандан кийин 5-син таваф кылбастан адашып даратканага барганча адашып кетти, болду, кетип калды. Ошол самолетунан түшкөн боюнча Кыргызстанга келе берди. Бул абалдар болот да. Ошондой боло турган болсо, ал өзү фарзын аткарды дейбиз. Себеби шариятыбызда ушундай эреже бар. Аксару хукмул кул. Көпчүлүгү бардыгынын өкүмүн алат деген. 4, 7-нин 4-өсүн кылганын көпчүлүгүн кылдың деп жана калып кеткен 3кө кой союп штрафына жанагы тавафын жаратсак болот. Эми ушундай абалдар болгондо кээ бирки ажылар ушинтип барып Меккеге баргандан жоголуп кеткенден кийин аэропорттон табылып кайра келе берген. Кээ биркилер Арафаттан жоголуп кеткен. Элдер көп, карыгандар көбүнчө ушундай болот. Анан ошол адамдар ушундай болуп 4 айланып туруп, 4 жолу айланып тургандан кетип калган болсо, ал ошол парызды аткарды болуп эсептелинет да, калган 3-өсүнө кой союп толуктап кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Мен бир аялды көрдүм ажылыкта. Минага барганбыз. Минага барып, даратканага чыккан боюнча жоголуп кеткен. Минага барып, Меккенин сыртында Мина. Жоголуп кетти, ажылыкты бүтүрдүк, кийин издеп больницадан таптык. Меккедеги больницадан чыкты. Ал ушул Минадан даратканага чыккан да. Бирок кандай болгон, адашып Меккеге барып ооруп калып, анан Меккедеги ооруканадан тапканбыз. Мына ушундай абалдар болот. Эми важибуху, ажылыктын важиптары, милдеттүүлөрү вукуфу жам'ин. Вукуфу жам'ин деген бул Муздалифада вукуф кылып токтоп туруу. Муздалифа деген ошол Арафаттан кийинки эле биз бара турган шариаттагы биз аткарыла турган орундардын бир орун Муздалифа деген жер. Ай Муздалифат валау саатан. Муздалифада аз гана убакыт болсо да турса, ага да ошо важипти аткарган болду дейт. Мин бa'd фаджри иля ма qabla tulu'ush shams. Эми вукуф жана Муздалифада, Арафаттагы вукуф токтоп туруунун айтканбыз да, пешиндин убактысынан баштап эртесинки күн багымдатка чейин десе, Муздалифада дагы туруу бар, ошол жерде күтүү, ошону важип деп атайбыз. Ал бa'da фаджрин нахр, жана 10-чу Зулхижжанын 10-унда, башкача айтканда курбандык күнү, курбандык сое турган күнү багымдаттан кийин турулат Муздалифада. Көп адамдар ошону билбеген абалдар менен көп көрдүм да. Вукуф важипти аткарбастан кетип калат, ага кой сою милдети болуп калат. Ошол вукуф Муздалифада туруу багымдаттан кийин турат. Багымдаттын убактысы киргенден кийин турат. Ошол күнү багымдатты бил исфирар дейт. Бил галас дейт, жанагы эртерээк окулунат. Башка күндөрү багымдатты кечиктирип, таңды агартып окуу мустахаб болсо, Муздалифага барган ажылар ошол күнү багымдатты эртерээк окуйт. Убактысы киргенден кийин дара окуйт дагы, анан Муздалифада туруп дуа кылат.
күн чыкканга чейин. Күн чыгып баштаганда Муздалифада токтоо убактысы бүтөт дагы, анан Минага көздөп жөнөт. Күн чыккандан кийин мына ошентип Муздалифада турган өкүм мына ушундай болот. Кээде бир адамдар Муздалифага жетпей калып кетет. Эми азыр ал өкүмдөрдүн баардыгын аз жалпы айтылып атат. Кийин ар бирин Муздалифада канча вакыт турабыз, Арафатта канча вакыт турабыз, алардын баардыгын өзүнчө баяндайбыз. Андан кийинки ажылыктын экинчи важибы ва сa'yu байна сафа вал марва. Сафа марва деген ошол Каабанын жанындагы эки тоо, бирөөсү Сафа, экинчиси Марва. Мына ошонун экөөнүн ортосунда ажылыкта 7 жолу чуркоо, мына ушу са'i деп аталынат дагы, бул дагы ажылыктын важиптарынан. Сафа өзүнчө бир тоо, Марва өзүнчө тоо. Сафадан бир аз көбүрөөк убакытындай тоо калган, Марвадан аз гана тоо калган. Илгери чоң тоо болгон. Азыр ошол адамдар ажылык кылып тебеленип отуруп, азыр аз гана убакыт калды. Аз гана тоо калды. Ошонун арасында чуркоо, 7 жолу чуркоо, бул дагы важип. Эми кээде түшүнбөйт экенде, Сафадан Марвага барганда 1 болот, Марвадан Сафага келгенде 2 болот, ошентип 3, 4, 5, 6, 7 болуп Марвадан бүтөт. Мына ошол важип. Кээ бир адамдар Сафадан Марвага барып, кайра Сафага келгенден 1 деп эсептеп, көп адашууларга келет. Балки андай эмес. Сафадан Марвага барган 1, Марвадан Сафага келген 2 болот. Бул 2 тоонун аты. Варамил жимар жана таш атуудагы ошо ажылыкта ошондой бир жөрөлгө бар. Бул важип амалдардан. Ошол ажылыкта таш атабыз шайтанга деп, мына ошол ташты атуу дагы важип болот. Аны кантип атабыз, качан атабыз, анын бардыгына кийинчерээк кеңири айтылганда токтойбуз. Демек, важиптарынан таш атуу дагы важип экен. Ал жимар деген нерсе, жамра кичинекей ташты айтылат дагы. Баягы бир буудай, арпа жок, жаңактан кичинерээк, жүгөрүдөн чоңураак таштар, мына ошо менен шайтанга таш атылып, шайтанды жек көргөнүбүздү билдире турган жери ошол болот. Андан кийинки ажылыктын важибы тавафы садар. Тавафы садар деген нерсе бул важип таваф болуп, жанагы айтылган тавафы зиярал парз. Бул тавафы садар важип болуп, бул афакилерге гана милдет болот. Афаки деген нерсе сырттан келгендерге. Бул коштошуу тавафы деп да айтылат, важип таваф деп да айтылат. Бул ажылыкты бүтүп, ар бир адам кайра мекенине кайтып атканда акыркы иши мына ушул тавафы садар болуш керек. Бул лил афаки, сырттан келген адамдар үчүн дейт. Эми тавафы садар дегенди чечмелеп дагы алымдарыбыз айтат. Сумия тавафул вада, коштошуу тавафы деп дагы айтылат деп имам Мажмуал Анхур деген китепте дагы ушундай деп баяндарган. Афаки деген нерсе ошо сырттан келген адамдар афаки деп айтылат, меккеликтер афаки деп айтат. Биз Кыргызстандан баргандар дайым афаки болобуз дагы, сырттан келип микаттын сыртынан киргендиктен биз ажылыгыбызды бүтүп Кыргызстанга кайтарыбызда мына ушул тавафты кылабыз, бул важип. Андан кийинки ажылыктын важибы бул халк, чачты алуу. Ажылыкты бүткөндөн кийин чач алабыз. Чач алуу дагы шариятыбызда важип амалдардан. Кийинки маселеге келген вагайруха, эми мындан башка нерселер, мына азыр айтылган парыздын важибин айттык, мындан башкалары сунан ва адабун, сүннөттөр жана адептер. Аны ар бир сабагыбызда баяндайбыз. Эми сунан дегенде бизде сунан муаккада, максат бекемделген сүннөт максат кылынып атат. Бул тавафтагы рамал, жанагы палван басуу, жана харвала фиссаи, жана Сафа Марванын ортосунда жашыл чырактын немесинде чуркагандан төмөнүрөөк, баскандан өйдүрөөк болуп, мындай бир тезирээк басууну харвала дейт. Мына ушулардын бардыгы сүннөт амалдардан, жана Минадагы түнөө дагы сүннөт амалдардан. Буларды вагайруха сунанун деди. Ошо суннат муаккадалар. Ва адабун, жана башка ажылыктын адептери бар. Алар боюнча да токтолобуз. Адептер дегенде бул мустахаб, жакшы көрүнгөн амалдар. Кийинки сабагыбызда Кудайым буйруса
Ashhurul haj boyuncha dagы aytып koyuşubuz gerek eкен. Ошондо faslun fil umranın babını ötüp ketkenmiz dagı giyin anан ajılıktın bardıq amaldарын çekeden babul ihramda ihramды kantip baylaşыбыз gerek. Mına ошого toktayız. Azı bol жерде bir masile varken ошонун менен sabagыбызды бүтүрсөк. Wa ashhuruhu mına uşul ajılıktın aylары kayсылары ушул мына ушул aylarda barıp ajılık kılуу gerek. Башкача айтканда ушул айларда чыгуу керек дагы, анан ошол белгиленген убакытта ажылык кылуу керек. Шаввал айы бул Рамазандан кийинки ай, анан Зулкаада, ошол Рамазандан кийин Шаввал, Шаввалдан кийин Зулкаада болот. Анан Зулхижжа айынын алгачкы 10 күндүк ушу ажы айлары деп эсептелинет. Эмне себептен ажы айлары деп эсептелинет десе, биздин Кыргызстандан барган ажылар көбүнчөсү таматту деген ажылыктын түрүн кылабыз, анын боюнча да баяндайбыз. Умра менен барып, Меккеде туруп, кийин ажылыгын кылат. Ошол мутаматти болуу бул көбүрөөк деп айтылат да, Кыргызстандан баргандар дайыма ушул таматту ажысы менен кылабыз. Ошол мутаматти болуу шарты ушу ажылык айларында барган болуусу керек Меккеге. Башкача айтканда Шаввалда барды, умраны менен барды, умрасын бүтүрүп, Меккеде ажылыкка чейин кадимкидей меккеликтер жашай берет да, ажылык келгенде ихрамды кийип ажылыкка чыгып кетет. Ошол мутаматти болуп эсептелинет. Башкача айтканда таматту ажысын кылды деп. Эми ашхурул хаж жана ажылык айларында эмес, андан эртерээк барып алса умра менен, андан кийин ошол жерде күтүп туруп ажылык кыла турган болсо, ал мутаматти болбой калат. Башкача айтканда таматту ажылыгын соогуна жетпей калат. Мисалы үчүн бирөө Рамазанда барды умра менен. Турду, ошол жерде балдары бар, кыздары бар, ошол жерде туруп калды дагы, анан ажылыкты күтүп ажылык кылган болсо, бул киши ажысы ифрат болуп калат. Азыраак ажылыкка түшүп калат, себеби бул ажылыктын айларында барып, умраны ажылыктын айларында кылбагандыгы үчүн. Ажылыктын айлары эмне дедик? Шаввал айы, Зулкаада жана Зулхижжа айынын 10 күндүгү алгачкы. Ал эми Рамазанда барган адам умра кылып ажылыкты күтсө, анда мутаматти ажылыгын аткара албай калат. Ва куриха ихрамуху лаху каблаха. Эми дагы бир маселе, ошол ашхурул хажда мурдарак ихрам кийип алуу макрух болот. Башкача айтканда Рамазанда эле ажылыкка ихрам кийип жөнөп алдыңыз да. Бар ошол макрух болот экен. Эмнеге десе, ихрам менен жүрүү убактысы өтө узарып кеткенден 2,5 ай, 2 ай жүрүп алса, себеби ихрамда жүргөндө ал тырмагын албаш керек, чачын албаш керек, самын колдонбош керек деген маселелер бар да, аялына жакындабаш керек деген. Демек, эрте ихрамга кирип алгандыгы себеби жок эле, бул макрух амалдардан болот. Ошон үчүн ажылык айларында ихрам менен кирип, анан ихрамынан чыгып, ажылыкты күтүп туруш керек да. Мына ошондо жакшы болот. Эми ушул жерге бир кыстырма маселе айта кете турган болсо, кээ дүйнөдө кээ бир ажылары бар, ошол эртерээк барышат. Аларга ошол мамлекеттин чыгуусуна ошондой шарт түзүлгөнбү же кандай? Алар Рамазан же Рамазандын башталышында эле ажылыкка жөнөп барышат. Анан ошол жака ихрам кийип чыгышат. Эми алардыкы макрух эмес деп айтабыз, себеби алардын жерлерине ошондой болгондугу үчүн көбүнчө Кытайдан барган адамдар мына ушундай жол менен барат. Андан башкаларына макрух деп айтабыз. Ушул жерден сабагыбызды токтотойлу. Кийинки сабагыбызда иншалла умранын өкүмдөрүнө келебиз дагы, анан кайра китептин тартиби менен ихрамды кантип кийебиз, ошону баяндайбыз. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.